аткан иш-чара бул именно жылына бир жолу боло турган капитальдык оңдоп түзөө иштери болуп эсептелет. Завод жылда бир жолу обязательно ушул процедурадан өтүш керек. Бул аткарып жаткан иштердин негизги максаты заводдун негизги оборудованиясын калыбына келтирүү. Бир жылда чогулуп калган бардык нефть шлам жана башка болгон мусорду жыйнап тазалоо. Анан кийин техникалык состояниясын, оборудованиянын техникалык состояниясын визуально көз менен кармап и специальный приборлор менен текшерип, керектүү болсо кийинки жылга пландаштырып, кандайдыр бир бөлүктөрүн алмаштыруу же кандайдыр бир жерлерин оңдоп түзөө иштерине өзгөртүүлөр киргизиш керек болсо пландаштыруу болуп эсептелет. Негизинен специалист чындыгында ушул заводдо иштеп, ушул иштерге мурдадан катышып жүргөн балдар аткарылат бул ишти. Бул иште бардык адам аткарганга уруксаты жок. Окутулган балдарыбыз аткарылат бул ишти. Биздин адистерибиздин бардыгы тажрыйбасы жетиштүү. Бүгүнкү күндө колдонуткан прибор, колдонуткан аспаптарыбыздын бардыгы жетиштүү. Заводубуздун бул эң татаал процесстердин бири. Бул жерде өтө кооптуу иштерибиз көп. Бул жерде замкнутый пространство бар, газ менен чогулуп калган емкостторубуз бар. Ошолордун бардыгын өзүнүн специалисттери өзүнүн правиласы менен аткарылбаса, мындай коркунучтуу жагдайлар туюлуп калышы мүмкүн да, мындай иштердечи. Ушул иш менен азыркы состав 50 адам занят болуп, ушул иштин баарын өзүбүздүн күчүбүз менен эч кандай сырттан жардамсыз өзүбүздүн аткарып келатабыз. Мындай качественный жүргүзгөн эсебинен биздин заводубуз 20 жылдан бери ушундай кызматты өткөрүп келатат. Өзүнүн коюлган задачаны толугу менен ушунун негизинде аткарып келет.